2020-жылдын 1-апрелине карата Кыргызстанда коронавирусту дагы 4 адам жуктуруп алды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлиги маалымдады. Жалпы өлкө боюнча коронавирус инфекциясын жуктуруп алгандардын саны учурда 111 кишиге жеткендиги айтылууда. Андыктан ар бир кыргызстандык жараны түшүнүү менен кабыл алып, үйдөн чыкпай өз коопсуздугун сактоого тийиш. Карапайым калк коммуналдык төлөмдөрүн 3 ай кечиктирип төлөсө болот. Бул туурасында Жогорку Кеңеште өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев билдирди. Ал өз кезегинде элди ынтымакка чакырып, биримдик менен гана бул дарттын алдын алууга боло тургандыгын баса белгиледи. Азыркы мезгилде таажуу ооруну алдын алуу боюнча республикалык деңгээлде күчөтүлгөн тартип киргизилип, ар бир айылдын кире беришине күзөттөр уюштурулуп, ага милиция кызматкерлери менен биргеликте элдик кошундун жигиттери көмөктөшүүдө. Аламүдүн районуна караштуу Таш-Төбө айыл аймагынын кире беришине да атайын пост коюлуп, бул жерде күнү түнү сырттан келгендер тыкыр көзөмөлгө алынууда. Бул тууралуу Таш-Төбө айыл өкмөтүнүн башчысы Бакыт Бейшеналиев буларды айтты. Биз ошо мына Таш-Төбө айыл аймагы этибизге мына чрезвычайный положение деп жарыялагандан бери биз да ушу айылыбыздын ушу границаларын фильтрационный постторду коюп, күнү түнү ушул жакта мына гаилер, милициялар ушу айылдын ДНД дежурныйлары күнүнө дежурный болуп, күнү түнү чыгып ушул жерде иштеп атабыз. Ушу постторубузду карап бүт тепловизордун баарын алганбыз, температураларын текшерип өткөрүп атабыз. Башында оор болду, кыйынчылык болду, шаардан аябай көп жарандар баягы жаз келип күн жылганга байланыштуу ушу суббота, воскресенье күндөрү ушу биздин өрөөңгө аябай көп киши каттады. Азыр кече бүгүнтөн баштап киши азайып калды кадимкидей. Ошол мына ушул постторду карап, күнү түнү иштеп, өз кызматыбызды ошо чрезвычайный ситуация боюнча ошол режим менен иш алып барып атабыз. Ушул учурдан пайдаланып, ушу кыргыз элиме да кайрылып кетет элем. Урматтуу элим, башчыбыз айткандан кийин карантин болгондон кийин ушу карантинди жакшы сактайлы, ушул түзүлгөн эрежелердин баарын ошо эреже менен жүрөлү, көчөгө чыкпайлы, үйүбүздө отуралы, өз үй бүлөбүздү, өзүбүздү ошо сактаналы. Айыл өкмөтүнүн кызматкерлери калктын коопсуздугун сактоо максатында дем алышсыз күчөтүлгөн режимде иш алып барып жатышкандыгын Таш-Төбө айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы Айнур Токтомамбетова белгилеп, айыл тургундарына түшүндүрүү иштери үзгүлтүксүз жүргүзүлүп жаткандыгын кошумчалады. COVID-19 коронавирустун оорусунун тарап кетишин алдын алуу максатында ушу Таш-Төбө айыл өкмөтү биз дагы өзүбүздүн тиешелүү иштерибизди аткарып жатабыз. Кыргыз Республикасы боюнча комендантский час кирген аймактардан тышкары биздики режим чрезвычайный ситуация кирген, ошого байланыштуу өзүбүздүн иштерибизди аткарып жатабыз. Ушу түшүнүү менен кабыл алып, ошол ДНДларга биз да тамак берели, ушу күнү түнү түнкүсүн туруп атышат, ач калышат балдар деп, алар өзлөрү дагы, жашоочулар дагы ошо тамагын өзлөрү бышырып алып келип таратып берип атышат. Андан тышкары айыл өкмөттүн сотрудниктери дагы бул баягы премьер-министрибиздин чечими менен 20-марттан эме выходной күндөрдү, эс алуу күндөрдү рабочий кылып, биз азыр без выходных. Элдер келип атат, блокпосттон өткөрүү үчүн справка, пропуск, маршрутный лист ошолорду сурап келип атышат. Колдон келген справкалардын баарын жол тоспогонго аракет кылып берип атабыз. Баягы медиктерге азык түлүк, эң биринчи керектелген азык түлүктөрдү ташыгандарга, анан дары ташыгандарга жол тоскоолдук кылбай, колубуздан келген аракетибизди кылып берип атабыз. Бирок бир азыр бизде бир кыйынчылыктар жаралып атат. Буну биздин аймакта көбүнчө үй сатып алган же болбосо квартирада жашаган, пропискасы жок, туруктуу пропискасы жок адамдар справка ала албай калып атышат. Себеби алар өзлөрү убагында внутренний миграцияга ылайыкташтырылган временный прописка учетко турган эмес.
Таштөбө айыл аймагында учурда бекер дүкөн иштеп жатат. Бул дүкөндөн айылдагы муктаж үй бүлөлөр кийим-кечек, бет кап жана азык-түлүктөрдү бекер ала алышат. Убакыттын өтүшү менен элдин азык-түлүккө болгон суроо талабы күчөп бара жатат. Жайгашкан бул жерден биз элдин баарына элден келген ар кандай кийим-кечектерди, оюнчуктарды кайра элге бекер таратчубуз. Муктаж болгондор бул жерден бекер алат, ал эми ашыкча болсо бул жерге берчү. Акыркы күндөрү азык-түлүк маселеси аябагандай оор болуп турат. Акыркы мезгилдерде бизге ошол азык-түлүктү бекер берсеңиздер деген жарандарыбыз көбөйдү. Үйдөгү болгон мындай ашыкча азык-түлүктөрдөн өзүбүздү алып келип коюп баягы элге таркаттык, бирок учурда жетишпей калып атат. Ошондуктан биздин суранарыбыз, эгерде кимде ким ушундай кайрымдуулук иши менен алектенип аткан болсо, же бир Таштөбө айыл аймагындагы Школьный көчөсүндө жайгашкан бекер дүкөнгө алып келип берсеңиздер, биз ошол берилген азык-түлүктү керектүү адамдарга, муктаж адамдарга тартуулайбыз, беребиз деген. Урматтуу айыл тургундары, азыркы кырдаал бир гана Кыргызстандын көйгөйү эмес, бул дарт дүйнө жүзүн ойлонтууда. Андыктан түшүнүү менен кабыл алып, мыйзамдын негизинде иш алып барсак, өзүбүздү, өз жакындарыбызды, ошондой эле жалпы өлкөбүздүн элин дарттан сактап кала алабыз. Асель Базарбаева, Асхат Султаналиев, Атайын Коңгуроо YouTube каналы үчүн.